Рысбек Айдаралиев атындагы орто мектебинде түзүлгөн балалар бакчасынын кенже тайпасынын тарбиячысы Өмүрбекова Альбина. Саламатсыңарбы балдар? Балдар, бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз Куркум адабият сабагынан кыш мезгили жөнүндө сүйлөшөбүз, ырларды окуйбуз балдар. Балдар, биз сабак баштаардын алдында тазалыкка көңүл бөлөлү. Колдорубузду таза жууп, өз сүлкүбүзгө ачели балдар. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштайбыз. Балдар, силер эчтен эмнени көрүп турасыңар? Азаматсыңар, карды көрүп турасыңар. Балдар, бизде азыр кайсы мезгил? Кыш мезгили. Силер кыш мезгилинде айлана аппак болуп кар тегиз жаайт, күн суук болот. Силер болсо эшикке чыкканда жылуу кийимиңерди кийип, бутуңарга өтүк кийип, колуңарга колгап кийип чыккыла балдар. Балдар, силер кардын үстүндө эжеңер, байкеңер менен кар киши жасап, көк жылгаяктын үстүндө чана тээп ойнойсуңар балдар. Балдар, кыш мезгилине канча ай бар? Азаматсыңар, 3 ай бар. Декабрь, январь, февраль. Көрдүңөрбү балдар, силер ошол 3 мезгилди билип алдыңар балдар. Силер дагы апаңардын, байкеңердин жардамы менен балдар, кыш жөнүндө мен силерге ыр окуп берем. Ошону биргеликте жаттайбыз балдар. Өзгөрүлдү карачы, өзөндөрдүн арасы, кардан аппак тон кийди, карагайдын баласы. Балдар, эми силерге музыкалык тыныгуу кылабыз азыр. Канат болуп кагылып, кыял учат жаңырып, кыймыл менен кеп курган кыргызыма жаңылып, дүйнө бийин билебиз, бирин калбай барың оп. Мына мен теп, мына мен теп, мына мен теби, мына мен теп, мына мен теп, мына мен. Эс алдыңарбы балдар? Кана ким айтат кыш жөнүндө, мага айтып бергилечи. Азаматсыңар, эшикке чыгып ойнодуңар, чана тептиңер. Балдар, мен силерге бүгүнкү сабак жакты деп ойлойм. Сак саламатта болгула, оорубагыла, ден соолукта болгула. Көрүшкөнчө балдар.